Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Эс алууңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Сабагыбыздын темасы күн тийип турат. Сабагыбыздын максаты балдар окуучулар кыска жана созулма үндө тыбышка чыккан сөздү туура жазууга үйрөнүшөт. Өздөштүргөн лексикаларды ooз-эки кебинде колдонушат, жаңылмаш айтып тил жаттыктырганга машыгышат, табият менен таттуу мамиледе болуу, жаратылышты коргоо жана аны сактоо бул ар биринин парз экенин түшүнүшөт. Карагылачы балдар, сүрөттөн биз эмнени байкап турабыз? Жамгыр жааганын белгиси күн, ай, булут, чагылган түшүп жатат, мөндүр жаап жатат. Ушулардын сүрөтүн көрүп турабыз балдар. Бул эмненин белгиси? Ооба, туура айтасыңар. Бул аба ырайынын белгиси балдар. Балдар, баарыңар дептериңерди алып, даярдангыла жазабыз. Анда бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема күн тийип турат. Биринчи көнүгүү жат жазуу балдар. Созулма үндүлөр катышкан сөздөрдө канча тамга жана канча тыбыш бар экенин жазгыла. Жан, жан, шар, шар, жак, жак, мал, мал. Мал деген бул биз баккан мал, ал эми мал деп убакытты билдирет балдар. Анда үлгүдө жан деген сөздө 4 тамга 3 тыбыш бар балдар. Калганын дагы өзүңөр ушинтип талдагыла. Сүрөттө эмне тартылган балдар? Айтып бергилечи. Күн, ай, булут, жамгыр жаап жатат, кар жаап жатат, чагылган түшүп жатат, шамал болуп жатат. Бул эмне? Бул аба ырайынын өзгөрүшү жана аба ырайынын белгилери балдар. Үчүнчү көнүгүүнү дагы жазабыз балдар. Сүйлөмдөрдү эске туткула дагы дептериңерге жазгыла. Биринчи сүрөттө эмне турат? Күн тийип турат. Экинчи сүрөттө шамал согуп жатат. Үчүнчү сүрөттө кар жаап жатат. Төртүнчү сүрөттө жан жаап жатат. Ай тийип турат. Ушинтип сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Эми биз Акылай Азаттан эмне жөнүндө сурап жатканын билели балдар. Бүгүн аба ырайы суук, жаан жаап жатат. Акылай анда Азаттан эмне деп сураган? Акылай Азаттан бүгүн аба ырайы кандай деп сураган. Ошон үчүн Азат бүгүн аба ырайы суук, жаан жаап жатат деп жооп берген балдар. Силер да ушундай суроолорго жооп бергенди үйрөнгүлө. 6-чы көнүгүү сөздөргө туура келген сөз айкаштарын тапкыла балдар. Күн, кар, шамал, жаан, мөндүр, согуп жатат, тийип турат, жаап жатат деген сөздөрдү сөз айкаштарын табабыз балдар. Анда күн тийип турат, кар жаап жатат, шамал согуп жатат, жаан жаап жатат, мөндүр жаап жатат. Көрдүңөр балдар, сөз айкаштарын туура түзгөнгө үйрөнгүлө. Табышмакты тапкыла балдар. Буту жок басат, канаты жок учат. Нет крыльев, но летает. Бул эмне балдар? Туура балдар, бул булут. Булут асманда жылат. Канаты жок учат. Эми балдар үйгө тапшырма. 5-чи көнүгүү 43-чү бет. 5-чи көнүгүүдө балдар эмне айтылыптыр? 5-чи көнүгүүдө сүйлөмдөрдү пайдаланып өз ара диалог түзөбүз. Күн тийип турат, шамал согуп жатат, кар жаап жатат дегенге диалог түзгүлө балдар.
Ушуну бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө үйрөндүк? Биз бүгүнкү сабакта аба ырайынын өзгөрүшү, ошондой эле бири-бирибизден суроого жооп бергенди үйрөндүк. Эми балдар бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.